Assalamu alaikum. Урматтуу апалар, урматтуу аталар, урматтуу эжелер, карындаштар, агалар, инилерим, бир туугандарым, балдарым, кыздарым. Адам төрөлгөндө кээ бир нерсе көбөйө баштайт, күчү көбөйөт, бою чоңойот, акылы көбөйөт, илими көбөйөт, билими көбөйөт, тажрыйбасы көбөйөт. Бирок төрөлгөндөн баштап азайган бир нерсе бар. Анын аты убакыт, анын аты өмүр. Ошон үчүнчү өмүр бир келет. Ömrü bir öyle, adamın жүрөгү bir öyle, atası bir öyle, apası bir öyle, tili bir öyle, mekeni bir öyle. Ошон үчүн жүрөктү кандай сактасаң, өмүрдү кандай сактасаң, атаны, апаны кандай кадырласаң, мекенди ошондой кадырла деп коет. Ушул жер, ушул топурак бизге акалай-макалай сүптөп эле аспандан түшө калган жер эмес. Бул жер үчүн, бул топурак үчүн канча кан төгүлдү, канча баш кетти, канча өмүрлөр ажалга башын сайды. Бүгүн 2021 жылдын 30 октябры болду. Кыямат кайымга чейин бул күн кайра келбейт. Ошон үчүн убактыңыздарды берип келгениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Адамдын адамга берген эң чоң белеги алтын эмес, күмүш эмес, акча эмес, убакыт. Акчаңды бүгүн колдонбосоң, эртеге колдоносуң. 24 000 долларың болсо, эртеге колдонбосоң, аркай колдоносуң. Бирок 24 саат бир келди, бир кетти, башка эч качан келбейт. Байкадыңыздар, мен урматтуу энелер деп баштадым. Кыргыздын салтын кара, урмат сыйда ата биринчи, бирок кызматта апа биринчи. Бекердин апалары биринчи айткан жокмун. Мына бардыгыбыз атабыз. Мен да Кудайга шүгүр ата болдум. Ата болду, бактысын качан сезесиң? Өзүң талаада жүрүп балалыгында сезбейт экенсиң, баланын жытын жыттагандан сезет экенсиң. Кудай ошого жеткизгенине шүгүр. Бирок эмне үчүн бара-бара биздин эркектер аялдардан корко баштайт десе, мен ойлойт элем, эмнеге эле корко баштайт? Көрсө коркпойт экен, аялдын кадырын биле баштайт экен. Боюнда бар болгондо бир билет экен, төрөгөндө бир билет экен, эмизгенде бир билет экен, түнү менен бала ыйлаганда бир билет экен. Эркектин колунан келген ошол, ойгонот да бала ыйлап атса, аялын ойготуп коет, анан карачы деп бүттү ошону менен. Ошон үчүнчү аялдын даражасы бара-бара көтөрүлүп кете берет экен. Аялдыкындай сабыр, аялдыкындай туруктуулук, аялдыкындай күч эркекте болбойт экен. Ошон үчүн бейиш энелердин таман астында дептир. Төбөсүнүн үстүндө эмес, энелердин таман астында. Ошон үчүн мен биринчи энелерден баштадым. Бай уулун ким билет? Бай уулун билесиздер. Сары барпыны ким билет? Аз эле билет. Бирок эшекти ким билет? Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн атактуу деп эле шайлай бербеңиздер. Эшек эң атактуу, анткени өтө катуу айкырат, өтө катуу кыйкырат. Ошон үчүнчү берекелерим, эшектин деле жакшы жактары көп. Эми иштетебиз, эшектин күчү адал, сүт арам деп коет. Ошон үчүн бул жерде бүркүттөр турат, бай уулулар турат. Бул жерде билесиздер кимдер турат? Тоодактар турат, пайдалуу инсандар турат, арылар турат. Арыны билесиздер, балап келет аяктан болсо дагы. Чымын болсо эң ыпластилерге конот. Ошон үчүн Кудай кааласа биз бир урам менен баратабыз. Уурдаба биринчи пункт. Уурдаба ошоңой эле мен министр болуп иштедим. Уурдаба ошоңой эле, Кудай бетин аргылсын, уурдаш оюма такыр келген эмес, келбейт дагы. Бирок уурдатпаш ошол кыйын экен. Ушундай алдыңа кагазды алып келет экен, шеф кол коюп койсоңуз миллион сом болот экен, тиги бу жакшылап кырак болбосоң, бир кол коесуң, адамдар жейт ичет, жооп бере турган сен болосуң. Ошон үчүн бир урам менен баратабыз. Уурдаба, уурдатпа деген. Уурдаба, уурдатпа, өзүңө сак бол, кошунаңды ууру тутпа. Кудай кааласа уурдатпайсыңар, мен ишенем. Бирок уурдабайсыңар. Уурдатпайбыз дагы Кудай кааласа. Болбосо мына бүт балбан жигиттер. Кыргыздын сөздөр укмушу арам аш болбойт, тешип чыгат деген сөз бар. Биз угабыз, ынанабыз, бирок амал кылбайбыз. Ошон үчүн жашоо жакшы болбой атат. Элибиз айкөл, кечиримдүү, элибиз бир барбаңдаган, жүрөгү таза эл. Берген убаңдагыңды аткарбай койсоң делечи, биздин эл кечирип кое берет. Бирок тигилер кечирбейт экен. Элге берген убадасын аткарбай кетип калса иштеке болбойт. Тияк барганда өзү жооп берет, бирок тигилерге берген убадасын аткарбаса мойнун сындырып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эч кимге карыз болбой баралы. Ошон үчүн сиздерден бир сураныч. Адам тышкы падышаны укпай коюшу мүмкүн. Биздин эл ушундай эл, ташпараңга алып падышаларды кубалап үйүп атат. Бирок иште бир падыша бар. Ошол падыша эмне десе ошонун баардыгын кыласыз. Ал падышанын аты жүрөк. Мына жигиттер жүрөт го, мен сүйүп калдым, алам, күйөм деп атасы кой десе болбойт. Үйлөнөрдө көз жумалып кызды тандайт, сүйүп калдым, күйүп калдым, ушуну алам. Үйлөнгөндөн баштап көздү чоң ачат. Анан кемшилдигин издей баштайт. Ошон үчүн үй бүлөлөр туруктуу болбой атат. Сиздер дагы урматтуу мекендештерим, шайлагандачы, адегенде көздү чоң ачып жакшылап караңыздар.
Сөзүн угуп алдатпаңыздар. Замирде азаматтар көп, ишин көрүп ардактаңыздар. Жакшылап көздү ачып туруп анан өткөндөн кийин андай экен, мындай экен карабай койду дебеңиздер. Ким акчаны берип кетсе, бир сөз бар го, берип кетет, анан кийин 5 жыл көрбөйсүңдөр. Ошон үчүн берекелерим, силерге чоң рахмат келгениңерге. Эмне үчүн кайчы чоң болсо дагы даражасы төмөн апалар колдонот дагы паластын алдына, киздин алдына таштап коет, билесиздерби? Бирок ийне эчке болсо дагы даражасы бийик, төбөсүнө төөнөп алат, же болбосо айнек партага сайып коет, же килемге сайып коет, көшөгө сайып коет. Неге билесиздерби? Анткени кайчы бөлөт экен, ийне бириктирет экен. Суранам ушу бөлүнбөй эле коюңуздарчы. Партия болуп бөлүнүп атабыз. Кайсыл жерде бөлүнүп болсо жерден берекет кетет экен. Кыргыздын бир сөзү бар. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөгелге кеп кетет депчи. Ошон үчүн мен силерге айтат элем. Биримдикте бололу. Ынтымакта бололу. Кудай бизге биримдик берсин. Ушул менен жыйынтыктайын. Аялды менен чырмаса, эрөлүк кара жамынат, кара жол той болду деп анын артынан ушак жабылат. Кушту менен чырмаса жердеги торго чалынат. Баланы менен чырмаса жетим калып таз болот. Жетилгенче шүмчүк деп анын жеңелери кас болот. Момунду менен чырмаса залим менен дос болот. Баардык мүлкүн тонотуп анан зайыбүйдөн козгонот. Эчкини менен чырмаса кыйтак болуп эп кетет. Кала берсе баса албай кашкалак басып жеп кетет. Атты менен чырмаса алдыңкы буттан басынат. Төөнү менен чырмаса кодур болуп кашынат. Элди менен чырмаса бирине бириң асылат деп коет. Бирөө зарым асылса да биз асылбай эле коелучу. Колубуздан, тилибизден пайда жетсин, бирок зыян жетпесин. Адамдардын көңүлүн көтөрөлү. Ал колдон келбесе жок дегенде көңүлдөрдү чөгөрбөйлү. Биздин партия акты ак деген, караны кара деген. Тураны тура деген, тура эмести тура эмес деген. Колдой турган ишти колдой турган, колдобой турган ишти колдобой турган. Ак позиция, так позиция, нак позиция. Сиздердин кышыңыздардагы мен билем, аябай ысык жай. Элиңиздердин төгөрөгү төк шай. Жегениңиздер май, ичкениңиздер кып-кызыл чай. Анткени бул жердин аты Шамалды сай. Рахмат.